Bir davış çıgat. Surnaydın davışı. Perişte surnay tartat. Oşul tartılgan surnay algaç tartılganda jer жүзүндөгү тирүү жандын баары сулап жан берет. Жараткан Аллах айтат: "Силер баарыңар кабырдан тирилип турасыңар" дейт. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге эң бир ажайып сценарий түзүп коюптур. Ал мынтип айтып атат: Аллах субханаху ва таала жер жүзүн жаратып, кайра аны бол деген бир сөзү менен бүт тып-тыйпыл кылчу кезгелет дейт. Davış çıgat. Surnaydın davışı. Perişte tartkan surnaydan бүткүл insandardын баарынын аң сезими тунара түшөт. Алар чынында сопсо болгону менен мас болуп калган немелердей делдирешет. Бүт тарап ызычуу, кымгут боюнда бар аялдардын боюнан түшөт. Анан кабырлар ачылып баштайт. Ошентип бул дүйнөгө жаралгандан баштап жерге көмүлгөн алгачкы инсандан тартып эң соңку көмүлгөн адамдардын баары кабырлардан чыга башташат. Кабырлар ачылат дагы, андан маркумдар жаандан кийинки козу карындардай болуп тирилишет. Ал күнү Аллах жер жүзүн ошондой эле асманды жок кылып салат дагы, кара сур булуттарды, сүрдүү булуттарды жөнөтөт. Жөн булуттар эмес, үрөн сепчү кара булуттар болот алар. Кара сур булуттардан көнөктөп тамчыларды ырап, анын ичиндеги үрөндөр түшкөндө, ошол үрөндөрдөн те качанкы ата бабаларыбыз, биз өзүбүз айтор баарыбыздын топурактагы чирибей сакталган ДНКбыздан өнүп өсүп чыгабыз. Жерден баарыбыз жок болуп кеткен акыбалыбыздан кайра козу карындай өнүп чыгабыз. Манжаларыбыздын изинен бери өзүбүздүкү болот. Ар бир кишинин ДНКсынан бери так айкын болуп, ар инсан кандай туулуп жашаган болсо, ошондой калыпта тирилтилет. Болгону бир гана анык нерсе, тирилтилгендердин бүт баары, бүт инсандар бир ооз сөз да сүйлөй алышпай, үн ката алышпайт. Ошентип ал кезде бүт адамдар чогултулат дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Түп-түз кеңден кең түзөңдө чогултулат кишилер. Элестетиңиздер, бүт баардыгы жыйылат. Адам алейхиссаламдан тартып эң соңку төрөлгөн инсанга чейин ушул түзөңгө чогултулат. Ошондой эле ал күнү бүт инсандар энеден тума жылаңач, жылаңайлак акыбалда болушат. Модалуу бут кийим деген, модалуу кийим деген болбойт. Эч ким биринен бири бай же кедей деп айырмаланбайт ал күнү дейт пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Аны уккан жубайы Айша радиаллаху анха: "О Аллахтын элчиси, ошондо кандай баары жылаңач болсо, адамдар бири-биринен уялышпайбы?" деп сурайт. "Жок" деп жооп берди пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ал күнү ар бири өзүн ойлоп, эми эмне болом деп уятынан бирөөнү кароого убактысы болбой калат деди. Андан кийин сурак башталат. Тараза алып кел дет. Hey адамдар, эгеңирден коркула. Чындыгында кыяматтын силкинүүсү улуу нерсе. Ал күнү ар бир эмизүүчүнүн эмизген нерсесин унутканын жана ар бир боюнда бар ургачы боюндагысын таштап койгонун, адамдарды болсо мас абалда көрөсүң. Акыйкатта алар мас эмес, бирок Аллахтын азабы каттуу. Албетте, кыямат келет, анда шек жок. Чындыгында Аллах мүрзөдөгүлөрдү тирилтет. Адамдардын айрымдары билимсиз, жол башчысыз жана нур берүүчү китеби да жок туруп эле Аллах жөнүндө талашышат.